Жыл баштан бери Жалал Абад шаарында 36 өрт кырсыгы катталса, анын бири Махамат Атабековдун турак жайында болгон. Телсиз жодо анын үйү өрттөнүп, материалдык чыгымга учураган. Бирок ал мурда турак жайын камсыздандырып койгондуктан мамлекеттик камсыздандыруу уюму чыгымдарын төлөп берди. 2025-yıl 30 aprel günü bizim uyumuzda ort çıkıp iki tam kuyup ketdi. Anan kamsыздандыруу uyumunun müçelerini çakırıp körsettik. Alar menga körüşüp şu 104.579 pul kamsыздандыруу uyumudan alıp berip töle berdi. Бияка içindeki pasajır болот. Ооруканасына жана төлөнгөн чыгымдарды. Андан сырткары Жалал Абадда Асаго полиси оюнча алгачкы кенемте төлөндү. Дүйшөн Турганбаев унаасы менен жол кырсыгына кабылып, жүргүнчүсү да жаракат алган. Аны сүзүп алган айдоочунун Асаго полиси болгондуктан мамлекеттик камсыздандыруу уюму жабыркагандарга кенемтесин төлөп берди. Сот экспертизанын жыйынтыгында ал күнөөлүү болуп чыккан. Биздин жолубузга жолдо кетип атканыбызда биздин жолубузга чабылган ал. Honda Servo үстүндө машина. Биздин машинам Honda Jazz болчу. Ага азыр 150 миң сом акча төлөп беришти. Жеңем бар эле пассажир. Ал да больницага түшкөн. Анын больницадагы кеткен чыгымдарын да кошуп төлөп беришти. Жакшы ишенбечүмүн чындап мурда төлөп бербесе керек деп. Азыр эми аны иш жүзүндө көрүп атам. Срок камсыздандыруу уюму чындыгында төлөп берет экен. Ошо бардыңыздар машиналарыңыздар же болсо үйлөрдү деле камсыздандыруу бөлүмүнө каттатып койсо болот экен. Асага же автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу. Эгер айдоочу кырсыкка себеп болсо өз чөнтөгүнөн акча төлөбөйт. Анын ордуна камсыздандыруу компаниясы чыгымдарды жаап берет. Бул үчүн айдоочулар жылына бир ирет Асага полисин алып койгону жетиштүү болот. Бүгүнкү күндө ошо 25-жылды ала турган болсок, 30 миңге жакын айдоочу өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырды да. Бул ошо эме өтө аз дегенде да алысмын, бирок күндөн күнгө өсүп, күндөн күнгө түшүнүп келатышат. Анан жарандарыбызга дагы туура эмес маалымат кетип калган экен, ушу 1-сентябрга жылыптыр жанагындай айып пулдары депчи. Эч кандай жылган жок, бүгүнкү күндө мыйзам иштеп атат да. Андан сырткары ушу онлайн платформалар бар да. Страхование KG, Мегаком, МГП аркылуу көптөгөн үйүндө отуруп туруп камсыздандырса болот. Ошолорду дагы туура түшүнүп камсыздаш керек. Маалым болгондой, Кыргызстанда 1.700.000 ашык автоунаа катталган. Анын ичинен 150 миңдейи юридикалык жактарга тиешелүү болуп, алар 2023-жылдан бери милдеттүү негизде камсыздандырылып келет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.